Жалал Абад шаарынын тургуну Исмаил Валиев 30 жылдан бери унаа оңдоо менен алек. Учурда Матис үлгүсүндөгү унааны электр тогу менен жүрүүгө өткөрүп, кайра жасоодо. Буга чейин ал велосипед сыяктуу башка унаа каражаттарында электрге өткөрүп көргөн. Şu elektrman жүрө турган нарселерге кызыгыш уйгалды. Ошон менен биринчи тикоду жасадым. Анча кыйынчылык болду. Тетиктер жетишпеслиги, аккумулятор жок. Болса дагы кичине жүрөт, өчүп калат. Ошон менен 1,5 жыл жүрүп, где-то 500 сом чемесинде пул иштетилди, ток иштетилди 1,5 жылдын ичинде. Ошо менен мага вот электромобиль өз ошо экономдугу тарабынан менге жакып калды. Электромобилди жасоо үчүн тетиктер кымбат, бирок бензинге кеткен каражатты үнөмдөп, аны пайдаланган киши зыян тартпайт. Учурда электрге өткөрүлүп жасалган унаа сыноо мөөнөтүндө. Эгер сыноодон жакшы өтсө, башка унааларды да кайра жасоого болоорун айтат. Пландарыбыз эми ушул эгер документтери оңой жолго коюлган болсо, анан биз запчасттарды ошо электромобилге өткөрүүгө ыңгайлуу тетиктерди арзаныраак жерден таба алган болсок, ошол жакынкы 3-4 жылдын аралыгында мисалы ошол биздин өзүбүздүн эле Жалал Абад шаарында мисалы көбөйтөлү деген максаттар бар. Элдерге ошол бир жасап беребиз деген кызмат уюштурайлы, же болбосо оңдоп беребиз деген кызмат уюштурайлы деген максаттарыбыз бар. Бензин менен жүргөн автоунаага 100 чакырым жерге баруу үчүн 300-400 сомдун айланасындагы май куюу керек. Ал эми электромобиль менен ушул эле аралыкка баруу үчүн 10 сомдук гана электр энергиясы сарпталат. Эгер Кыргызстандагы унааларда жалпы электрге өтсө, өлкө үчүн пайдалуу болмок дешет айдоочулар. Жумушума бош учурумда таксовать этем. Тапкан акчамын, такси кылып тапкан акчамын тең жарым көп эле бензинге кетип калат. Бензиндин баасы 45 сом болгонуна байланыштуу өтө көп акча кетип калып атат да бензингечи. Эгер электрика менен жүрө турган машиналар болгондо жакшы болмок. Электрика менен жүрө турган болуш үчүн ошол столлор ачылып, ошол заправкалардагы ошол электрик менен заправка боло турган болсо, биз көбүнө эле жакшы болмок да. Электр унаасында өзүнө жараша кемчилдиги бар. Башка унаалардай алыска бара албайт. Ал шаар ичинде айдоочулук менен алектенгендерге ылайыкташтырылып жасалууда. Деген менен азырынча жолдо бул унааларды ток менен камсыздоочу бекеттер жок болгондуктан ага ишеним аз болууда. Кемчилдик жагы ушул алыс жүрө албайт да, 100 км, анан заряд кечирээк толот. Ошол анан баасы кымбатыраак болуп атат. Шаардан сырткары менен дегендер үчүн баасы дагы кымбаттап кошулат да акчасы. Ошон үчүн биз эң арзан жактарын караштырдык дагы, ошол элге ыңгайлуу жагын караштырып, арзаныраак. Заряды азыр ушул Матис заряды 3 саатта толот. Аккумулятору 14 киловаттык аккумулятор коюлган, мотору 10 киловаттык мотор коюлган, 3 фазалык. Усталардын айтымында электр унааларын жасоо үчүн тетиктер Кытайдан алынат. Аны 3 саат электр тогу менен кубаттап, 8 саатка чейин айдап жүрүүгө болот. Жалал Абад шаарында биринчи жолу куралып жаткан электр унааларынын келечеги кандай болорун алдыдагы убакыт көрсөтөт. Жумагүл Закирова, Улукбек Баймырзаев, Жалал Абад шаары.